Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда биринчи радионун таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз өзгөчө маанилүү теманы сөз кылалы деп турабыз. Климаттын өзгөрүшүнүн шартында Кыргызстандын суу ресурстары деп аталат. Бүгүнкү темабыз суу планетанын 70%-ын ээлегени менен бардык суу запастарынын 97,5%-ын туздуу суу түзөт. Жердин суу ресурстарынын 2,5% адамдын керектөөсү үчүн жарактуу. Башкача айтканда таза суу. Таза сууну дарыялардан, көл менен мөңгүдөн жана жер астынан алууга болот, бирок анын дагы 0,3% гана адамдын колдонуусу үчүн жеткиликтүү. Же болбосо көп суу запастары мөңгү болуп тоңуп атат, жердин алтында, тереңдикте. Мындан улам Кыргызстан таза сууга бай өлкө экенин мындай баамдоого кыйын эмес. Бирок климаттын өзгөрүшүнүн шартында суу ресурстарынын көйгөйлөрү дагы жаралып жатат. Бул маселени Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөр жана гидроэнергетика институтунун окумуштуулары жакында эле талкуулады. Анда сууну сарамжалдуу пайдалануу, сууга экономикалык көз караш менен кароо жана аны башкаруу маселелери боюнча окумуштуулар, адистер талкуу жүргүздү. Биз бул туурасында сөз кылуу үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийик тоо илимий борборунун жетекчиси глицолог Рысбек Сатылгановду чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ардактуу радио каармандар, биздин уктуруубуз адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы ушул сууга байланыштуу сурооңуздар болсо, пикир, ой, сунуш калтырып биздин программага активдүү катышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Рысбек агай, алды менен мына ушул 22 апрель суу күнүнө карата сиздер жалпы окумуштуулар мына ушул маселенин тегерегинде илимий жыйын курдуңуздар, анын актуалдуулугу туурасында айтсаңыз. Негизи бүткүл дүйнөлүк суу күнү бул 22 март. Биз 22 мартта жүйөлүү себептер менен өткөзө албай калдык. Вот институт ушул апрелде өткөзүп калдык да. Мына алдыртан мен бир нерсе айтып кетет элем. Жараткандын эң жакшы көргөн бул биз кыргыз эл экенбиз. Мына биздин асман тиреген тоолорубуз. Мына ошол бийик тоолуу зонада нивалдык, глициалдык зона деп коет. Ошол жерде мөңгүлөрүбүз. Андан бери Альпы, субальпы зонабыз жайыт болуп байланган. Андан ылдый токойлуу зона, токойлорубуз. Андан ылдый тоо этектери, анан баягы кокту болоттор, анан чоң өрөөндөр, сууларыбыз, көлдөрүбүз турат. Бул өзгөчө табигый эң чоң байлыктар ушу биздин маңдайыбызга жараткан экен деп ойлойм да. Бул табияттын эң баягы керектүү негизги булактары жана жакшы нерсесин бар ушу биздин маңдайыбызга жараткандай. Чыны менен ошондой болуп атпайбы? Анда сөзүңүздү улай Кыргызстандын суу ресурстарына токтолуп кетсеңиз. Мына биз өткөндө биз казак боордоштор менен кезигишип бир тамашалаштык эле. Эгерде Кыргызстандын тоолорунун баарын бул баягы бир баракты уштасаң кичинекей болуп калат го. Ошону жазсаң аянты көбөйөт да. Эгерде ушуну биздин тоолорубузду баарын түздөп казак таласына калып түзө турган болсок, мүмкүн алардын жер аянтынан көп болуп калар беле деген тамашалаа сөздөр болгон да. Анан жер маселесин болгондо эми баягы өлкөлөр чек араны чечип алышты. Анан негизги 3 табигый эң негизги нерсе бар. Бул жер, топурагы, анан суу, анан абанын кычкылтеги да. Эми убактысы келгенде ушул атмосферадагы кычкылтекти да адамзат өзү бир чектеп алабы деп ойлойм да. Ал эми суу маселеси. Суу эми биздин вот кыргыз тоолорунан пайда болгон, Кыргыз Тянь-Шаньны жана Памир алай деп коет биздин территорияны. Ошол суулар биздин өзгөчө байлыгыбыз. Бул өзү жанданып тура турган
булак болуп эсептелет да, табигый булак. Жана биздин кошуналарыбызда да абдан баалуу булактар бар табигый, бирок алар жанданбай турган. Казак туугандарыбыздын нефтиси ошо эксперттердин айтышы боюнча бир 34-35 жылдан кийин төгөнүшү мүмкүн дейт. Ал эми өзбек туугандарыбыздын газы бир 50-54 жылдан кийин төгөнүшү мүмкүн деген эксперттердин болжомолдору бар. Ал эми биздин суубуз жанданып тура турган булак болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Анан ошол биздин суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту Улуттук илимдер академиясынан жыл сайын салттуу иш чараларды өткөзөт. Мына жакында эле ушул 23 апрелде ошо биздин тегерек столду өткөздүк да. Бул тегерек стол ар дайым ушул март айында бүткүл дүйнөлүк суу күнүнө байланыштуу өткөзүлүп турат да. Ушул тегерек столдун темасы суу дүйнө үчүн деген темада ушуну болду да тегерек стол. Бул тегерек столдун эң негизги максаты бул бүгүнкү күнгө суу ресурстарына дагы көйгөйлөр, суу ресурстарын тактоо жана болжолдоонун ыкмалары, суу ресурстарын эффективдүү, рационалдуу башкаруу ушунун тегерегинде баягы түрдүү ойлор айтылды, дискуссия болду. Анан бул ушул тегерек столго ушул Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Эрмекович Абдрахматов өзү келип, өзү катышты. Анан ошондой эле жогорку кеңештен депутаттар келмек, булар жүйөлүү себеп менен келип алды, бирок алардын жардамчылары жана ошо бизди дагы ушул бир нерсени байкап калдым. Ошол жогорку кеңеште бир аналитикалык борбор бар экен, ошонун жетекчиси биздин бир мыкты бир тың карындашыбыз бар экен, Таттуу Эргешбаева деген. Ошол карындашыбыз дагы ошол юристтердин бир коому бар экен, Тандем деген. Ошолор Тандем дагы ошол уюштуруучулардын бири болду ушул тегерек столдун. Ошол негизи азыр айта кетет бир нерсе. Кийинки мезгилде ушу бир нерсени, бир тенденцияны байкагам да. Биздин ошол мыкты чыган кыздарыбызды байкап жүрөм да, ошол жаш кыздарды, биздин карындаштарыбызды. Мына ошол Таттуу Үйөңдү жана Кыргыз Гидрометтен дагы бир карындашыбыз келди, Бегайым деген. Ал дагы жакшы өзүнүн докладын жасады. Көрсө Кыргыз Гидрометте бүгүнкү күнү бир жакшы нерсе пайда болуптур. Бул бир 6 бала чет өлкөдөн жакшы ыкмаларды, жакшы программаларды моделдөөнү үйрөнүп келген, бүгүн 6 жаш кесипкөй жаш балдар бар экен Кыргыз Гидрометте. Биз ошону угуп алып бүгүн сүйүнүп атабыз. Эгер ошондой Кыргыз Гидрометте ушундай жаш потенциалдар көбөйө турган болсо, Кыргыз Гидрометтин келечеги болот буюрса. Дагы бир айта кете турган ушул убактан пайдаланып айта кетейин. Мына жакында эле телевизордо улам көрсөтүп атат. Айнура Касьяна деген карындашыбыз бар экен шаарда. Ал өзүнүн үйүндө бир жакшы жөрөлгөнү баштаптыр. Жана үйүндөгү тамактын калдыктарын өзүнчө чогултуп холодильникке сактайт экен. Аны чогултуп туруп, Бишкекте Флюид деген биогаз иштеткен фирма бар көп жылдан бери. Жакшы иштер жасап жүрөбүз Флюид. Ошо Флюидке алып эринбей алып барып, ошол тамак аштын калдыктарын ошол жака алып барып төгүп берет экен. Алып барып берет экен. Андан биогаз чыгарат экен. Бутылканы баягы өзүнчө пластиктерди өзүнчө чогултуп, уже үй бүлөсү уже ошого өтүптүр. Кошуналар да өтүп аттыр. А көрсө мында чоң ишти кылыш үчүн, бир патриоттук көрсөтүш үчүн бул тоон томкор кереги жок экен. Бул ар ким өзүнүн үйүндө, өзүнүн жашаган жеринде, өзүнүн иштеген жеринде ошол бир ойлонуп туура иш кылса эле, бул мыкты иш болот экен, ынактам патриоттук болот экен. Анда биздин темабызга келгенде сууну сарамжалдуу пайдаланууну чакырып атасызбы ар бир инсанды? Көчөгүн эле ушул заманага чыгыптыр. Ошол жерден алып баруучулар суу аз болуп атат, дефицит болот деген тегерегинде сөз болду да. Мен ушунуга башка нерсени айтат элем. Биздин ушул суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун
маалыматы боюнча ошо институт 1970 жылдан 2000 жылга чейин суу ресурстарын тактоо жүргүзгөн да. Ушундай чоң бир монография чыгарган. Ал бүгүн элдин баары ошо монографияны издеп жүрөт. Ал болгону 150 экземпляр чыгарып калыптыр азыр эле. Бирок 2000 жылдан бери андай тактоо жүргүзө элек болчубуз. Мына буюрса ошо өкмөт бизге бир каражат бөлүп атат. Ошол быйылкы жылдан баштап 3 жылдын ичинде ошо суунун жалпы ресурсун болбосо баягы агын сууларды, жер астындагы сууларды, мөңгүлөрдү жана көлдөрүбүздө ошол суунун жалпы ресурсун тактоо жүргүзгөнгө ошо каражат бөлүп ушул ишти баштаган атабыз. Бул өзү чоң иш болгон да. Биз буюрса ошо бир 2-3 жылдын ичинде бүтүрүшүбүз керек ошол ишти. Ошол сууну ошол институттун маалыматы боюнча 2000 жылга чейин көп жылдык баягы орточо бир жылдык көлөмү суунун жалпы агын суунун көлөмү 47-48 миллиард метр куб болгон. Бүгүнкү күнү азыркы такталбаган маалыматтар боюнча бул бир жылдык орточо көлөмү 2000 жылдан 2020 жыл аралыгында бир 51 миллиардтан ашты. Көрдүңүзбү? Көбөйүп кеткен турбайбы? Суунун жалпы көлөмү чындыгында көбөйүп атат. Суу көбөйүп атса, анан суу жетишпей атат. Суу деген сөз өзү орундуу, кандай дейсиз? Бул жерде сиз эми туура сарамжалды колдонуу керек деп атасыз да. Вот маселе башкада болуп атат. Совет доорунда, колхоз совхоздордун убагында дагы ушундай куракчылык жылдар болгон. Бул кээ бир жылы суу көп болот, жаан-чачын көп болгондо. Куракчыл жылдар суу аз болот. Ушундай да бул эми ар жылдык өзгөрүүлөр да, жыл окшошпойт. Анан жалпы биз ушу көп 20-30 жылдагы орточо бир көлөмүн айтабыз да негизи. Бир жыл быйылкы жылы көп деп, кийинки жылы аз болуп калса аз да ал эме туура эмес. Негизи көп жыл мына келет, көп жылдык тренд деп коет, ошону айтабыз да. Мына Совет доорунда ушул маселе кантип чечип алган? Ар бир колхоз совхоздо суу сактагыч болгон. Бир суткалык баягы. Бул бир. Ошол суу сактагычты өз убагында тазалап, ошону керектүү убакта ачып, керектүү убакта жаап, чогултуп, анан сарамжалуу үнөмдүү пайдаланган. Бул бир. Экинчиси жана көп жылдык чөптөрдү, эгин талаларын, жана техникалык өсүмдүктөрдү жана суу чачыратып, дождевальный система. Жамгырлатып сугарып. Өтө баштаган 80 жылдары кээ бир чарба толук өтө баштаган, кээ бир жерде фрегаттарды кое баштаган. Эмне үчүн мындай кылган? Себеби ошол чачыратып баягы техниканын жардамы менен сугарганда суу үнөмдүү пайдаланат. 3 эсеге чейин аз сууну пайдаланат. Мына бизде жалпы ошо 51 миллиард куб болсо суу, ошонун 39 миллиарды биздин кошуналарга кетет. Биздин баягы чегарадан өтөт, бул транс чегаралык суулар эсептелет да. Мына Нарын, Чуу, Талас, Тарим, ушу башкалар, Каркыра ушунун баары. Баягы жанакы 12 миллиарды болсо, эми орточо 12 миллиард деп коелу, 12. Ошонун 10 миллиард, 11 миллиардка жакынды бул сугатка пайдаланат. Ошо 10-11 миллиардты биз үнөмдүү пайдалансак, анын жарым менен пайдаланып кала турбайбызбы, эгер үнөмдүү пайдалансак. Жаңы технология өтсөңүз. Анан бул биринчи. Дагы бир экинчи бир көйгөй. Бул баягы климаттын өзгөрүшү. Бул климаттын өзгөрүшү эмне кандай түшүнсө болот? Бул эми кыштын күнү суук болуп атат. Же өтө жылуу болуп, же январь айында жылуу болду. Кээ бир жылдары өтө катуу суук болот, көрдүңүзбү? Жай айлары болсо өзгөчө ысык болуп кетип атат. Бул климаттын өзгөргөндүгүн ушу менен байкаса болот. Анан ошол баягы суу тарчык болуп калган убакта, жана жаан-чачын аз болгон жылдары ошол жылдары өзгөчө жана мына биздин акыркы ошо биздин эл аралык баягы окумуштуулар менен биргелешкен өзүбүздүн долбоорлору иштерибиз бар. Ошо иштердин жыйынтыгы, алгачкы жыйынтыктары бул Европадан жана Россиядан макалалар чыккан. Ошол жыйынтыкта бул биринчи жыйынтыгы бул климаттык проекция. То есть климаттын
жанагы өзгөрүшүнө бир проект жазды. Бул эми климаттык сценарий менен алып байланып өзгөрүшүн баягы болжолдогонбуз да. Ошол проекциянын жыйынтыгында келечекте ошол өзгөчө жаз айларында абанын температурасы көтөрүлөт экен. Көрдүңүзбү? Ошо бүгүнкү күнү жаз айларында салыштырмалуу көп жылдык баягы чөнөмгө абанын температурасы жогору көтөрүлгөн. Көрдүңүзбү? А жаздын күнү абанын температура көтөрсө, анан жана кыш бою топтолгон карлар тез эрип кетип атпайбы? Бизге жана сел жүрүп кетип аткан. Сел дагы болуп атат. Анан селдин эми жаратылышы башка да. Анан ошол бизге эң эле суу абдан муктаж болуп аткан ушул апрель, май айларында кардын эрте эрип кеткени, жаан чачын аз болуп калса, ошол убакта биздин баягы дыйкандарыбызга чоң көйгөй түзүп атпайбы? А мөңгү ири баштагандан кийин биздин кокто болуп отурбуз, арыктарыбыз суу батпай калат, билесиз да, ташкындап. Вот ошондой нерсе да. Анан бул биринчи биздин чара институттун. Экинчи чара бул биз ноябрь айында эл аралык илимий конференция өткөзөбүз. Муну Маматкановский чтение болбосо Маматканов окуулары деп коет. Ошол биздин институттун негиздөөчүсү белгилүү окумуштуу академик Дүйшөн Маматканович Маматканов. Ошол кишинин атынан ушул Маматканов окус деп атайбыз да, ушул ноябрь айында өтө турган илимий конференцияны. Бул конференцияга биз өзүнүн кошуналарыбызды айма чакырабыз. Казактарды, өзбектерди, мурун тажиктерди да чакырчубуз. Кээде кытайлар да келип катышчу. Алар келип өздөрүнүн ошо илимпоздор, суу багытын иштеген илимпоздор келип өздөрүнүн баягы докладдарын жасап, ой бөлүшүп, ушундай иштер болот да ноябрь айында. Кудай буйруса, ошо ноябрь айында быйыл ошол Дүйшөн Маматканович 90 жылга чыкмак. Ошол ноябрь айында как юбилейный ушундай конференциясын пландап атабыз. Анан дагы бир иш чарабыз бул августтун башында, биринчи декадасында Ысык көлдө, Тянь-Шань илимий борборунун базасында, Кызыл суу айылында, Жети Өгүз районунда жыл сайын ушул салттуу түрдө ушул летняя школа болот, жайкы мектеп. Летняя школа 2024 деп ошол жайкы мектепти мына быйыл 4-нчү жолу өткөзүп атабыз. Ал жайкы мектептин темасы билим берүү жана маалымат бөлүшүү деген темада. Бул ушул жайкы мектепти бизге Токио университетинин белгилүү профессору Тайкин Оки келип, биздин менен чогуу биргелешип экспедицияга катышып, ошо Карабаткалка борду мөңгүсүнө чогуу чыкканбыз. Ошондон кийин ошол киши баарын көрүп, байкап, сырттан келген киши катары ушундай бир жакшы идея берген. Ушул жанакы жайкы мектепке келип катышканга ушул казактын, өзбектин жана тажиктин окумуштуулары, жаш окумуштуулары, магистрлери, аспиранттары ушу абдан келип катышканга кызыктар да аябай. Себеби бул жайкы мектепке негизги баягы доклад жасай турган, тренинг өткөзө турган адамдар бул Европанын, Россиянын, Казакстандын белгилүү окумуштуулары келип доклад жасайт. Жакшы специалисттер келип тренинг өтөт. Көп жаңы нерселерди көрсөтүп, үйрөткөнгө ушундай бир аянтча түзүлдү да. Ушул буюрса, ушул жайдын күнү ушу 3-чү мероприятие жайкы мектепте өткөнгө пландап жатабыз. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Көптөн бери күтүп калды. Кулакчынды кийип аласыз, туруну кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бу конокко мындай суроо берейин деп атам да. Мына бир жакшы кабар айтып атпайбы бул 2000-жылдан 2020-жылга чейин 10 миллиардка суу көбөйдү деп Кыргызстанда. Туурабы? Бул эми жакшы да суу көбөйсүн. Бирок мен өзүмдү мына мен эми 68-ге чыккан адаммын. Бала кезекте тоодон аккан суу менен азыркы суу деген аслан менен жердей болуп калды. Анан бул 10 миллиард кандайча көбөйүп атат, муну бир түшүндүрүп берсеңиз. Анан мен экинчи суроо мындай да. Мына азыр бүтүн эме ылдыйкы зонада чүй боорунда. Бүтүн эме полянын баары скважина кылып атат.
жана бышма кудуктан насос менен чыгарып атат, скважинаны куруп атат, ар кайсы 5-10 гектар жердин баарын ошентип эле сугарып атат. Эми ошо жердин алдындагы сууну айтып атат, бул жылдан жылга ылдыйлап атат деп атат. Ана сиз каяктан 10 миллиард сууну көбөйтүп койдуңуз, мен ушуну түшүнбөй атам да, мына жалпы эле Кыргызстандын элине бір жалпак сөз менен түшүндүрсө болот. Суу көбөйгөн жакшы, бирок кандай негизде көбөйүп атат? Эмненин негизинде, себебинен деп. Анан үчүнчү суроо мындай да, илгери мынакы мал болчу. Ана тоодон сел жүрчү эмес. Мына биздин азыр айылдын чабыгы бар. Канча жамгыр жааса дагы чабыктан сел жүрбөйт. А чабык эмес, факирлерден сел жүрөт. Мына биз малды көбөйтүп алып калды, тоонун баарын такырайтып да шыпырып койгондой болуп койдук да. Бул эми мына көрбөйсүңбү, канча мынакей ош жалла бар, батке мына таластын баары сел каптап атат. Бул малды деле чектеп, баягы Алибек алдына жараша да бир экономический расчет болуш керек да. Биз мынтип отурсак, кийин таптаса эле сел жүрүп элдин айдын баарын жууп, полянын баарын жууп отурса, эмне деген жашоо болот? Ошол жагын ученыйлар ойлонуп, ошол жагына бир элге түшүндүрсөңөр болбойбу? Эл деле азыр Кудай ачып, Кыргызстанда жумушчу орун деген орусча айтканда море болуп атат. Мына жумушчу таппайт эти Бангладеш, Пакистандын баары жүрөт мына жерде. Шалбырага шымдарын кийип алып. Эми ошону бир мындай силер мына как ученый катарында элге түшүндүрсөңөр, эл деле түшүнөт да. Биз деле келечекте өзүбүздүн неберелерибиз бизге караганда алар кичине жакшыраак жашасын деген ойдо жашап атабыз да, баарыбыз эле, туурабы? Ошолордун келечегин ойлобойлу мында. Эми Рахмат. туруп апенде болбойчу, өзүбүз бутак отурган бутак чапкылабай. Ошонун баарын түшүндүрсөңөр, эл деле түшүнөт го дейм да. Ишиңерге ийгилик, рахмат. Рахмат сизге дагы. Рахмат, кызыктуу суроо бердиңиз. Биринчиден 10 миллиард эмес, мурун илгери 47-48 миллиард болсо совет орунда, азыр 50 миллиарддын тегерегинде деп атпайбызбы, ошондо бир 3-4 миллиардка көп болуп атат да суунун жалпы көлөмү. Бул туура суроо болуп атат. Себеби мына биздин нарын суусунун башатында Тянь-Шань метеостанциясы бар да. Бул 1930 бери туруктуу иштеп келе жаткан, туруктуу иштеп аткан метеостанция да. Бул Кыргызгидрометтин. Ошол метеостанциянын маалыматы боюнча 1930 2023 жылга чейин баягы биринчиден температура 1,7 градуска көтөрүлгөн. Глобалдык жер шарындагы температура, глобалдык МГЭКтин эксперттеринин маалыматы боюнча 1,1 градуска көтөрүлгөн. Жалпы жер шарындачы глобалдык жылуулук. Жана жаан чачым болсо, бул жана көп жылдык тренд өзгөрүсүз. Бирок бир жылы аз жайт, бир жылы көп жайт ар түрдүү. Бирок биз көп жылдык тренд өзгөргөн жок. Суунун булагы бул эмне? Бул жаан чачында. Бекеринен Александр Иванович Воейков айткан эмес да. Дарыялар бул климаттын продуктысы деп аныктама берген. Бул климатка жараша суунун көлөмү өзгөрүп турат да. Мына биздин ошол 1943 жылдан 1967 жылга чейинки инвентаризацияланган мөңгүлөрдү. Ошол инвентаризацияны ошо Тянь-Шань илимий борборунун 50 канча процент ошо Тянь-Шань илимий борбору жасаган. Кыргызгидромет, башка 17 чет өлкөлүк биздин ар түрдүү мекемелер жасаган инвентаризацияны. Ошол аэрофотосъемка менен жалпы Кыргызстан территориясындагы мөңгүлөрдүн жалпы аянтын эсептеп чыгышкан да. Мына ошол 8000 чарчы километр аянтты түзгөн мөңгүлөр. Бул 43 жылдан 67 жылга чейинки топтолгон маалымат. Ал ошо биринчи каталог деп коет ошол 14 том Кыргыз Тянь-Шань менен Памир алайды. Бүгүнкү күнү ошо ЦАИЗ деп коет, Борбордук Азиядагы жер изилдөө институту да бар. Бул кыргыз немис биргелешкен институт да. Ошол ЦАИЗ инвентаризацияланган мөңгүлөрдү. Бул 2013-2016 жылкы маалыматтар негизинде, то есть космостун пайланган ошол жылдардагы. Алардын маалыматы боюнча мөңгүлөрдүн аялты 6684 гана чарчы километр болуп калган. Ушул акыркы 50-60 жылдын ичинде
16-17%ке мөңгүлөрдүн аянты кыскарган. Кыскаргандан кийин ал ээрип кайда барат? Ошол нарын суусунун башатындагы мөңгүлөр нарын суусуна куят, чүйдүккө чүй суусуна куят. Жана жаан чачын өзгөрбөйтса, көп жылдык тренд. Мөңгүлөрдүн катуу ээригенин негизинде ушу мөңгү бул мөңгүнүн үстүндөгү кардан жанакы муздун пайда болгон агын суулар, муну ледниковый сток деп коет. Ошолордун көлөмү көбөйүп. Ошонун негизинде мына баягы суунун көлөмү да көбөйүп атат. Мына Нарын шаарында Нарын деген гидропост бар да, Кыргыз Гидрометтин. Ошол Нарын гидропостунун маалыматын анализдеп көрсөк, 70-жылдары ошол Нарын шаарынын аркылуу агып өткөн суунун жалпы бир жылдык орточо агымы 80-85 метр куб секунду түзгөн. Мына 2000 акыркы 2010-2020 жылдагы көп жылдык орточо баягы суунун агымынын көлөмү бул 110-120 метр куб секундга чыкты. 20-25%ке чейин ушу Нарын суусу баягы ошо Нарын шаарындагы гидропосттун маалыматы боюнча көбөйүп атат. Бул эмненин эсебинен? Ушу Нарын бул чоң жана кичи Нарындан кошулгандан кийин Нарын деп эсептелет. Ошо чоң Нарын бул жана Кум төрдөн баштап ушу Нарынга чейин ошол кыркатоолордогу негизги биздин мөңгүлөрдүн аянты ошол жакта. Жана кичи Нарын бассейнинде дагы мөңгүлөр бар. Ошо бул канчалык ошол суу бассейнинден мөңгүнүн аянты көп болсо, ошончолук жана күн ысыган сайын ошончолук баягы суунун көлөмү көбөйөт да. Бирок мына түп суусу бар. Түп суусунда мөңгү жок. Айтсак болот. Эми бар кичинекей эле да, жок. Анын тескерисинче түп суусу көбөйгөн жок, азайды. Мурунку 50-60 жылга караганда азайып атат. Бирок Кыргызстан территориясында негизги суу дарыялар бул өзү баягы өзүнүн булактары боюнча 4 тип болот. Биринчиси жанагы ледниковый, снеговый, ледниковый, снеговый, анан дождевой деп ушундай деп 4 типке бөлүнөт да. Белгилүү окумуштуу Шульцтун ушундай аныктамасы бар да. Ошол негизинен биздики дарыялар ошол ледниковый, снеговый, ледниковый. Эгерде ошол бийик тоолуу зоналарыбызда ледниктин аянты канчалык көп болсо, ошол сууларыбыз бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Жанагындай мөңгүсү жок, жаан чачыштын эсинен, кардын эсебинен пайда болгон дарыяларыбыздын суусу азайып атат. Мына ушундай бүгүнкү шарт. Экинчиси суроосуга кичинекей сел болуу жөнүндө айтылат. Сел жүрүп атканы мына бүгүнкү күнү түштүктө бул сел деп айта болбойт. Бул эми суунун баягы максимальный сток дейт, чоң максималдуу агымы байкалды да. Бул сел деп качан эсептелет? Жана бул негизги жаздын күнкү бул өз сел эмес, бул максимальный сток. Бул эми негизи ортоңку өтө бийик эмес зонада, орто бийиктиктеги зоналарда пайда болгон, кардын эсебинен, жаанын эсебинен да. А сел болсо негизи бул өзү бийик зонада пайда болот. Жана мөңгүлөр катуу ээрип, жана жайдын күнү күн катуу ысып, анан ошол убакта эртең менен күн катуу ысып, түштөн кийин кээде жаан жаап кетет катуу нөшөрлүп. Жаан жаап кетсе, ошондо сел пайда болот. Суунун көлөмү абдан көбөйөт. Анан ал баягы кум, таш бүт баарын агызып, баягы ошол агын суунун плотности бийик көбүрөөк болот да. Жана грязь, чопо ташы, катуу ошолор көп болот, ошондо сел деп эсептелет. Ошол бул эми сел негизинен жайдын күнкү жана мөңгүлөр катуу ээри баштаганга көп жугушууга байланышат да. Анан бүгүнкү күнү жана ушул суунун максималдуу көлөмүнүн көбөйүшүнүн эсебинен түштүктө болуп аткан нерсе. Эми бул мен бир нерсе айткым келет. Агайыбыз жана мал көп жайылып ошону улам экинчиси, ал киши суроо берди, бирок өзү жооп берип койду. Ал киши өзү жооп берип койду да. Бул муну окумуштуулардын көп макамалары бар ушул жөнүндө. Эгерде бийик тоолуу зоналарда, жайыттарыбызда ошол жана деградация болбосо,
ошо жайыттарыбыз деградация болбой жакшы абалда турса, ал көрсө катууда нөшөрлөгөн жаандардын көпчүлүк бөлүгүн кармап калганга шарт түзөт экен да. Көрдүңүзбү? Эгер ал жайыттар бийик тоолуу жайыттарыбыз тоонун беттери баары мал көп болуп тапталып жейилип кетсе, деградация болсо жайыттарыбыз, анда суу кармап калганга мүмкүнчүлүк аз болот экен да. Суу ошол жерде пайда болгон жаан чачын агып кетет экен баары кармалып калбай. Көрдүңүзбү? А киши өзүнүн суроосуна өзү жооп берди негизи. Кийинки да угарман байланышта суроону кабыл алып, жанагы скважина менен суу касып алып атат деп да суроо узат да кайыз. Бирок кийинки угарманыбызды көпкө күттүрбөй суроону кабыл алып, анан ал суроого да жооп берип өтөбүзбү? Угуп атабыз сизди, урматтуу угарман. Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Атым Жылбек. Мен бул билимдер академиясынын өкчөсүн айтмакмын. Билимдер академиясы кээде түшүнбөйбүз да, андай жумушчулар болуп атат, эмне болуп атат? Жаңылыктар ашык иштер болбой деп мен айта турган нерсе, мына чынында жылдан жылга суу тартылыш болуп атат да. Аны көрүп эле атпайбызбы? Ичүү суусу бизде эле, мына Казакстанда, Россия, башка жерде бүт эле шор. Ичкенге деле болбойт, ошон үчүн көпчүлүгү дүкөндөн сатып алып атат. А бизде болсо булактан Кудай шүкүр, биз эл башы болчу, суу башы бол деген бизбиз да. Суубуз бар, ичибиз бар, элибиз кенен казганын казып алып атышат, башкасын кылып атат. Бирок ошо мен таң калганыбыз, жылдан жылга суу тартылыш болуп, баягы жылуу потепление болот деп атпайбы, ошого суу тартылып атпайбы. Мына арал деле соолуп кетти, башкасы деле болуп атат. Анан айта турган нерсе айтсак да, мына биздин башка жактагы тажрыйбаны алып, биздин кыргыздарыбыз мына нарын жакта мына сууну муз кылып, ошону сактап калуу боюнча иштер жүргүзүп атат. Бул деле жакшы да. Отуруп ошо биз ошо ичкен суубузду жакшы колдоно албай атабыз, сапаттуу деп коюп атат. Себеби биз жаш кезде жөн арттан жата алып суу ичебиз эле, эч кандай аккан адам жок деп эле. Азыркы күндө экология бузулуп атат, эмне болуп атат, бүт эле баягында фильтрлерди коюп атабыз, башка кылып атабыз. Мен ошого таң калам да. Суу келечектеги мен ойлойм тартылыш үчүн бар суудан болот го деп ойлойм. Себеби арабтар келгенде эле суу көрүп эле жата калып атпайбы? Ушунда таза экен, суу бар, экология тооңор жакшы экен деп. Ошондон бир жыйынтык кылсакпы дейм да. Урматтуу конок, ошондуктан бизге бир сунуштар, жакшы бир ой пикирлерди айтсаңыздар. Сууну кандай кылабыз, үнөмдөгү боюнча дагы жылдан жылга тартыш болуп көрүп атасыздар. Кандай тартышса сууга дыйкандарга жетпейт, башка жетпейт, ушундай бир үнөмдөө, же болбосо каналдар, же болбосо көлмөктөрдү, же болбосо бассейндерди куруш керек, ушундай сактап калуу боюнча бир иштер жүргүзүш керек го деп ойлойм да. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Ага чейинки чалган угарманыбыздын дагы суроосун, Майор агайдын суроосуна жооп берип кетсеңиз, жанагы айтып атпайбы? Азыр мына Чүй областында жолдун төмөн жагында баары эле скважина касып атат. Жер астындагы суу да улам ары карай тереңдеп баратат деп айтып атышат деп. Негизи жер астындагы суу өзүнө эле баягы белгис өзүнө өзү пайда болбойт. Жер астындагы суунун көлөмү жердин үстүндө агып аткан сууга түздөн түз байланыштуу. Ошол жана боомдон чыгып, кеминден өтүп, анан Чуу сайы жатпайбы? Байкасаңыздар, суунун чайы бүт эле кум таш болуп турбайбы? Топурак кыртыш деле жок мындай. Негизинен кум таш болгон жерлерден суунун баягы фильтрациясы көп болот. Байкасаңыздар керек, жана объездной жол башталганда Токмокко чейин атайын канал курушкан, эмчи курган. Ошол фильтрацияны азайтыш үчүн курган. Ал жерге сиңип кеткен суу жоголуп кетпейт, ал бир жерден чыгат. Эмне үчүн Токмок тегерегенде көлдөр пайда болду? Кайдан пайда болду? Көрдүңүзбү? Ушул суунун жана боомдон чыккандан, кемин суусу чыккандан кийин, жана тоодон түшүп аткан суулардан ошо жердин астына сиңип, анан бир жерден чыгып атат да. Анан биз жол салдык. Жол өзү бул барьер да, сууну бууп калды да. Көрдүңүзбү? Эми бул өзү табигый болуп аткан биз процесстерге өзүбүз кийлигишип, жол салып атабыз, канал салып атабыз, буруп алып атабыз. То есть табигый нерсе баягы процесске өзүбүз кийлигишип атпайбызбы? Адамдар табигый ошол процесске кийлигишкенде бул эч качан бир жакшы нерсе болуп көргөн эмес. Эми кийинки сурообуз Жылдызбек мырзанын суроосу. Окумуштуу катары кандай бир көл жана андай суу сактагычтарды куруу боюнча сунуш берип атасыздарбы деген болуп кетти да. Мен ушул силердин алып барып аткан ошол передачадан бир нерсени байкадым да. Силерге такай ушул суроо берген адамдар бир абдан бир сабаттуу, көптү билген, байкаган, орунду, туура суроо берген ушундай адамдарды суроолордон байкап жүрөм да.
алар көпчүлүк учурда суроо берип эле кайра өздөрү жооп берип коет. Ушул Жылызбек мырза дагы өзү суроо берип кайра өзү жооп берди негизи. Бул ал кишини кызыкканы мен биринчи жанакы муздарды пайда кылып атып атпайбы? Муз эми бул физика закону бар да, бул абанын температурасы кандайча өзгөргөн өзү физиканын закондору бар. Ал өзү табияттын өзүнүн закону. Анан биз өзүбүз эле баягы ылдыйкы зонада айылдын жанына барып эле, кичине айылдын өйдө жагына барып эле муз жасайбыз деген бул эми мындай түшүнүксүз эле да, бир сөзүн айтканда. Муз пайда болуш үчүн бир бийиктик керек. Муз качан пайда болгон? Качан Тянь-Шань тоолору бийик көтөрүлгөндө, ошондо канча бийик көтөрүлүп, ошол бийик зонада абанын температурасы баягы муздак боло баштады. Ошондо гана жаан чачын музга айланып, карга айланып, анан муз пайда болгон да. Бул эми табияттын процесси. Анан биз табиий процесске кийлигишебиз деп эле биз көп учурда ушундай кылабыз да. Анан ал кишинин суроосуна мен мындай деп жооп бере элем. Биринчиден, ошол совет доорунда колхоз совхоздордо мыкты специалисттер, өзгөчө жана райондордо суу башкармалыгында мыкты кесипкөй кызматкерлер болгон. Ушундай адамдар иштеген. Алар биринчиден жана суу менен чарба баягы колхоз совхоздорду туруктуу жакшы камсыз берип турган, топтоп берип турган жана мындай кесипкөй болушкан алар. Туура бир ишти кылышкан. Бүгүнкү күнү эми ал ошол структураны биз толук сактап калган жокпуз. Жана ассоциацияны түздүк. Бирок азыркы кесипкөй адамдар барына менин күнөөм бар. Кесипкөй адам болбогондон кийин билесиз да кандай жыйынтык болот. Суу пайдалануучулар ассоциациясын жооп берем, кайра мамлекет сууну өзү башкарабыз, жаңы суу саясаты. Азыр эми ошондой тенденция башталды. Бизде ошо эксперименттин аягына чыгып койдук. Улам бир эксперимент кылып отуруп, билбейм кайда барабыз. Анан бул ал кишинин суроосуна мындай деп жооп берет элем. Мына мен буга чейин жана академик Дүйшөмбай аткан жөнүндө кеп кылып кеттим. Ошол 1957 жылдан 1965 жыл аралыгында ошол Кыргыз СССРынын Илимдер академиясынын суу гидроэнергетика жана суу чарба институту ошо Нарын жана Сары Жаз дарыясындагы суу энергетикалык потенциалын пайдалануу боюнча бул чоң иштерди аткарган. Ошол иштердин ошол мурунку муундагы совет доорундагы ошол мыкты окумуштуулардын аныктамасы менен алар жасаган долбоору негизинде Кыргызстандын территориясында 10 чоң гидроэлектрик станциянын 10 каскады курулмак. Бирок бүгүнкү күнү болгон бир гана каскадты курганга үлгүрүп калдык. Бул Нижний Нарынск каскад деп коет. Токтогул суу сактагычан баштап чек арасына чейин жана Өзбекстан чек арасына чейин ошол каскад. Мына бүгүнкү күнү ошол Нижний Нарынск каскадтын туруктуу иштеп турганынын натыйжасында биз элибизди, өлкөбүздү энергетикалык көз карандыксыздыктан, энергетикалык менен электр энергия менен камсыз кылып ошонун жыйынтыгы ушул эсептелем. Мына биз мына ал мурунку доордун улуу доорлор жасап кеткен ишин ошонун пайдасын көрүп атабыз. Мына биз бүгүнкү доордо мына биздин ошо замандагы биз эмне иш кыла алабыз маселе. Мына мен ушул жөнүндө дайым айтып келем. Биздин жана Кыргыз тоолорунан пайда болгон Тарим бассейнинде жана Сары Жаз, Үзөн Кугус, Аксай Мүдүрүм, Восточный Кызыл суу 7 миллиард суу агып чыгып кетип атпайбы биздин территориядан. Анын 1 литрин да пайдаланбайбыз биз. Бир да станциябыз, эчтекебиз жок. Бул бир. Жана Аму дарыясынын башаты болгон Западный Кызыл суу 2 миллиардка жакын суу агып чыгып кетет. Анын негизинен пайдаланбайбыз биз. Ана Чаткал 2 миллиардка жакын суу Өзбекстанга кирет. Каркыра где-то 1,5 миллион кубка жакын жылына суу биздин 61% биздин территориядан пайда болуп агып чыгып кетет. Мына мен ойлойм, биздин муун. Мына ушу биздин Кыргыз тоолорунда жана Памир Алайда пайда болгон суу ресурстарынын ошо потенциалын пайдалана турган жолун табуу, ошону аныктоо. Ошон үчүн биз азыр мына өкмөт бизге тапшырма койгон. Ошол биз өкмөттүн тапшырмасы менен азыр ошол Тянь-Шань илимий борбору жана суу көйгөйлөр гидроэнергетика институтунун окумуштуулары
ошол биздин дарыялардын агымын жөнгө салуу, болосо орусча айтканда регулирование стока деп коет. Мына ошол ишти жана ушу биздин транс чек аралык бизден пайдаланбай агып кетип аткан суулар пайдалана турган ушундай бир долбоорлорду жасоого ошондо камынып ошонун үстүндө иш жүргүзүп жатабыз. Эгерде ушу биздин муун ошол жана транс чек аралык дарыяларды агымын жөнгө сала турган болсок, бул эмне дегенди жөнгө салуу кандай? Бул биринчиден мына биздин бийик тоолуу шартта бекеринен баягы чоң сузактагычтар курулган эмес. Бул физика закону эске алып жасалган бул өзү. Себеби мына токтогул сузактагычтын үстүнөн болгон 670 мм эле баягы бууланат. Ал эми Фергана долинасында 1500 мм чейин бууланып кетет суу. Бул 67 сантиметр гана катмар бууланып кетсе, Фергананы 1,5 метрге суу. Көрдүңүзбү? Кай жерде вот салууга ылайыктуу, Тянь-Шань тоолорунда ылайыктуу. Бул бир. Экинчи, ошо тоонун шарты, жанагындай рельеф, ошондой чоң сузактагычтар салганга толук мүмкүнчүлүк берет. Рысбек агай, мына азыр бүгүнкү күндө мамлекет ушундай тапшырыкты коюп атат дедиңиз. Суу ресурстарын Кыргызстандын толук изилдеп, аны жөнгө салуу боюнча жумуштар башталып атыптыр. Бул эми сиздердин окумуштуулардын мүмкүнчүлүгү же болбосо мектеп ушундай кадрлар барбы? Анан ушу 30 жылдан бери мындай тапшырык болгон эмеспи? Мамлекет тарабынан эми болуп атабы? Негизи ошол акыркы 30 жылдан бери ушу биздин институтка бюджеттен бир долбоорду ишке ашырга деп бир чоң сумма берилген эмес. Мүмкүн майда чүйдө болуп алып жүрсө керек. Мына азыр кабинет министр бир 30 миллиондун ар жагында чоң сумманы берип атат биздин институтка. Бул ошол бүт суу ресурстарынын тактоо үчүн. Себеби мына 2000 жылдан бери ушу тактоо иши жүргүзгөн эмес. Бул маалымат бардыгына керек. Ушул ишти ушу акыркы 3 жылдын ичинде аткараңыз деп атабыз. Ал жана кадр маселени айттыңыз. Мына биз жакында ушул Агахан фонд түзгөн Борбордук Азия университети бар. Ошонун илимий бир бөлүмү бар да, ошонун жаш окумуштуулары менен бир программасын сунушташты. Ошону биз колдоп атабыз. Бул ошол Борбордук Азия университетинде, бул Нарында жайгашкан да, окумуштуулар Бишкекте отурат. Ушул магистрдык курстарды ачуу жөнүндө. Мына биз магистратурага тил билген, жакшы акыл эстүү жаш балдарыбызды Америкага, Европага, Японияга, Кытайга жиберет экенбиз. Бирок алардын көпчүлүгү ошол жакта калып калат экен да. Ал тил билет, кесипти үйрөндү. Толук кал деп биздин мыкты балдарыбызды кал деп сунуштайт экен да. Көпчүлүгү калып калат экен. Аз эле келгендер аз. Биз ойлоп атабыз, бул баягы чет өлкөгө магистратурага же окууга жиберип эле биз маселе жок, чечилбейт экен. Биз өзүбүздүн маселени чечиш үчүн ошол мыкты магистрлерди, курстарды биздин ушу жакшы мыкты университеттердин базасына түзүш керек экен. Ошо биздин университеттерде жакшы магистрлер дайындасак, биз ал ушу өзүнүн элинде, жеринде калып иштей турган мыкты специалист болот экен. Ушунун негизинде ушул Борбордук Азия университети менен биргелешип ушул маселени сүйлөшүп атабыз. Алар окутса, биздин Тянь-Шань илимий борборунун базасында алар өздөрүнүн магистрлык темасын ишке ашырат. Ушундай бир нерселерди бирге сүйлөшүп атабыз. Эгер ушул маселе чечиле турган болсо, жылына 2-ден 3төн глицеологду, гидрологду, климатологду дайындасак, бир 10 жылдан кийин өзүбүздүн улуттук мыкты жаш кесипкөй окумуштууларыбыз, кызматкерлер пайда болот. Рысбек агай, жанагы 30 миллион сом бөлүп атат да, туурабы? Ооба, буюрса чечилди. Анан кийин сиздердин окумуштуулардан мындай атайын группа топтолдубу? Ишти биринчи каяктан баштайсыздар? Бул план түзүлдүбү? Да, бул каражат эң биринчи бул биз институт өзүнүн программасын дайындаган. Ушу программасын баягы жактырып туура деп өкмөт анан ушу каражат бөлгөнгө чечим кабыл алды. Бул биринчи. Экинчиси ошол бул өзү фонд бар, ошол өкмөттүк, ошо фонд менен берилген атат. Ошо фонд менен келишим түзөбүз. Анан аны пайдалануу өзүнүн сметалар, башка нерсесин аныктайбыз. Анан бул бир нече багыты. Эң биринчи багыты бул ачык агын суулар, поверхностный сток деп коет. Ошол биринчи багыты.
жана 51 миллиард куб деп атпайбызбы? Анан жердин астындагы суу, жана подземный суу дегенибиз. Үчүнчү багыты мөңгүлөр. Төртүнчү багыты бул биздин көлдөр. Чатыр көл, Соң көл, анан тетиги ледиктин мөңгүлөрдүн алдындагы пайда болгон көлдөр. Ушундай багытта ушул ишти жүргүзөбүз да. Ошондо азыр деген анда бир жумушчу топ түзүлүп атасыздарбы? Бул негизи институттун жалпы курамынын иши болгон да. Башка дагы мына сиздердин өнөктөштөр бар да. Япониянын окумуштуулары менен чогуу иштешесиздер. Алар тартасыздарбы же болбосо бул бир гана Кыргызстандын окумуштууларынын эмгеги болобу? Мына жана биздин радиочу өзү суроо бербедиби? Эмне иштерди кылып атасыздар деп. Биз бүгүнкү күнү Тянь-Шань бийик тоо илимий борбору негизи 48-жылы түзүлүп, анан бул Советтер Союзунда география институту Москвадагы 4 ушундай станцияны түзгөн да. Биринчиси Киров областында жанагы физгеографиялык станция, анан Памирде биологический станция, Туркменистанда институт имени Ренете чөл изилдей турган станцияны ачканда, анан Ысык көлдө физгеография, Тянь-Шань физгеография станциясын ачкан. Мына ошол физгеография станция 48-жылдан бери мына биз ошо туруктуу иш жүргүзүп жатат. Бирок 90-жылдарында белгилүү себептер менен токтоп калган. Даже талаптан алып кеткен даже. Биз ошону 2006-жылы суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту академик Маматкановдун инициативасы менен алып, мына ошону кайра жандандырып, кайра ордуна коюп баштадык. Мына бүгүнкү күнү биз азыр кимдер менен иштешебиз? Биринчи Москва университети менен. Алар бизде ошол методика менен кадрларды дайындаганга чоң салым кошту. Фактически бул көчөгөн эле окууну бүткөн студенттерди глицолог, гидролог, климатолог кылып дайындап чыкканга ошолордун чоң эмгеги бар. Ошондой эле суу көйгөйлөрү институту Россия академиясынын, алар менен биз көп жылдан бери жана ошондой эле Свобода университет деген Бельгиядан, Киотский университет Япониядан, университет Рейдинга Англиядан, жана Легас лабораториясы Франциядан туруктуу биз менен иштешкен. Жана 2 жылдан бери ушу Фрибург университети Швейцариядан. Ушулардын баары менен биз Тянь-Шань илимий борборунун келишими бар. Алар менен биргелешкен экспедиция, биргелешкен иш жана макалаларды жарыялап турабыз. Ошолор менен иштешип, алардын көп нерсени үйрөнүп, алар менен биргелешип, жана бүгүнкү жанакы суунун ресурстарынын, мөңгүлөрдүн өзгөрүшүнүн болжолдоолорду, прогнозду, моделдөө иштерди ошолор менен биргелешип жүргүзүп келатабыз. Рахмат сизге атайын убакытта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Бүгүн бир бай өзгөчө Кыргызстандын суу ресурстары тууралуу кеңири маалыматты бердиңиз. Урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, мына суу планетанын 70%-ын ээлегени менен бардык суу запастарынын 97,5%-ын туздуу суу түзөт. Анын ичинен 2,5% гана таза суу ичүүчү. Биз болсо ушул Кыргызстан таза сууга бай өлкөбүз. 2,5%-ын дагы 0,3 гана пайызы адамзат үчүн жеткиликтүү экени айтылды. Андыктан бүгүнкү күнү мына сөзүбүздүн арасында министрлер кабинети, Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөр жана гидроэнергетика институтуна 30 миллион сом бөлгөнү маалым болду. Ал каражат менен жалпы эле Кыргызстандагы суу ресурстары, мөңгү, агын суулар, көл жана жердин астындагы суулардын бардыгы тең тактала турган болгону тууралуу биздин студиябызда маек курган Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийик тоо илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов айтып берди. Бизге байланышка чыккан угармандарыбыз да бар. Көптөгөн өздөрүнүн пикирлерин дагы калтырып атышат. Эгерде белгилеп айтып кете турган болсок, Кыргызстанда ушул суу биздин байлыгыбыз деген дагы пикирин калтырган. Мындан тышкары Бурул Сулайманова деген угарманыбыз: саламатсыздарбы, биринчи радио, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Адам баласына абдан керек болгон суу тууралуу эң сонун маек болуп жатат. Ошондой эле Рысбек Сатылганов агай, сиздин ишиңизге дагы ийгилик каалап кетиптир. Биринчи радиого дагы ийгилик каалагандар көп. Ошондой эле сууну биз товар катары карап сатууга дагы үйрөнүшүбүз керек деген дагы
пикирлер айтылууда. Ардактуу радио каармандар, ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны мен Назира Молдокулова алып бардым, режиссеру Максат Мамралиев, ал эми Фейсбук баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков жайгаштырды. Биринчи радио менен бирге калыңыздар. УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу